Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөрүм. Ушул видеого катталып, көрүп, жакшы комментарий жазганыңыздарга абдан чоң кубанычтамын. Анда эмесе бүгүн дагы өтө маанилүү тема. Кризисти кантип туура колдонуш керек? Кризис деген эмне? Анда эмесе көбүңөр кризисти туура эмес түшүнөсүңөр да, баягыда эле жеке ишкерге суроо бердим. Кризис дегенди кантип түшүнөсүң десем, ачарчылык деп атпайбы. Анан мен айттым, кризис деген сөз байыркы Грециядан келген, Древняя Греция. Ал жерде кризис дегенди кантип түшүнүшчү? Кризис – это өзгөрүү мезгили. Переходный период – это период изменений. Ошон үчүн муну биз өзгөрүүнүн маалы деп түшүнүшүбүз керек да. Ошондо кризис деген эмне? Сиз ушуга чейин кандай бир кадам, ой пикир менен жашап келгенсиз, бирок ушул жаңы өзгөрүү маалында баягы көз караштарыңар, кыймыл аракеттериңер эффективдүү болбой калат. Анда эмесе заман өзгөрүп кетет, ошол заманга ылайыктуу башкача ойлонуп, башкача кыймыл аракет жасаш керек. Анда эмесе мен сизге иллюстративно көрсөтсөм, азыр сиз кандай жыйынтыкка келдиңиз, результат. Ушул результатка кандай бир убеждениялар менен, ой пикир менен, кыймыл аракеттер менен келдиңиздер да. Эмесе алдыда такыр башкача результат жаратышыңар керек. Анткени заман өзгөрүп кетти. Анда эмесе бул кыймылыңар, ой пикириңер, иш аракеттериңер дагы өзгөрүш керек ошого каратачы. Жаңы жыйынтыкка жетиш үчүн. Мына мисалы үчүн мен сиздерге айтып берейин. Кризис бул циклдар менен болуп турат да. Мынтпеш керек, ой, азыр кризис болуп атат. Мурун мындай болгон эмес эле деп ойлобоңуздар. Анткени бул дайыма эле болуп келген. Мына мисалы үчүн өтө алыс барбай эле коеюн. Биздин өлкөдөн эле баштайын да. 90-чы жылдары кризис болду. Неге дегенде социализмден капитализмге өттүк да. Өзүбүз эгемендүү мамлекет болдук. Ошондо социализмдин көз карашы, ой пикири, кыймыл аракети такыр иштебей калды. Ошол моментте тез өзгөрүп, башкача кыймыл аракет жасабасаң, ачка калып калмаксың. Ошондо биздин соодагерлерибизге рахмат. Биздин Салымбековибизге рахмат. Дордойду куруп берди, Кыргыз Республикасы ВТОго кирди, Кытайдан товарлар биздин өлкөгө аз таможенный пошлина менен келе баштады. Ошондо биздин соодагерлерибиз ошол товарды алып, Россияга барып каттап, акча таап, үй бүлөсүн бакты да. Ошондо капитализм, соода, ишкерлик, такыр башка иш аракеттери боло баштады. Мурун эң сыйлуу профессиялар бул кайсы эле? Мугалим, врач. Ошо мугалим, врачтар такыр аз акча ала баштады. Соодагерлер байып кетти. Ошондо муну өзгөрүү маалы деп түшүнсөк болот да. Ар бир жакшы ойлонгон, тез кыймыл аракет кылган, жашоого карата өзгөргөн адамдар бутуна туруп кетишти. Анда эмесе ошол 98-жылга чейин ушул өзгөрүү маалы болду. Андан кийин өзүңүздөр көрдүңөр, 2008-2010 жылы экономикалык кризис болду. Ошондо дагы адамдар мындай мурунку ойлор менен абдан чөгүп кетишти да. Жашоонун өзгөрүүсү талабы менен бат-баттан өзгөрүп кыймыл аракет кылган адамдар дагы бутуна туруп кетишти да. Ошондуктан кризис маалын мындай жаман деп ойлобош керек. Бул просто өзгөрүү маалы. Ошол маалда эгерде сиз бир аз башкача ойлонсоңуздар, эгер ийгиликтүү адамдардан кеңеш алсаңыздар, ошондо өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүздөрдү карап көрсөңүздөр, анда сиздер дагы башка кыймыл аракет кылып, башкача ойлонуп, сиздер дагы чоң жыйынтыкка жете аласыздар. Мисалы үчүн 2019-2020 жылы эч ким коронавирус убакыты болот, кризис болот, үйдө отуруп калабыз деп ойлогон эмес да. Бирок бул деле циклды карасак, ар бир 20 жыл, 10 жыл боло турган эле цикличный кризис болду да. Бул маалда кимдер бутуна туруп кетти? Мурун өзгөрүү маалында артта калбай, онлайн, социальный сети, интернет менен туура колдонуп жүргөн адамдар коронавирус убакытында бутуна туруп кетти. Анткени соода, кыймыл аракеттин баары интернет аркылуу болуп калды. Эгер мурунку эле көз караш менен физикалык түрдө товарды алдым, саттым деген адамдардын баары артта калды да. Эмнеге дегенде өз убакытында ошол жөндөмдүүлүктөрдү булар кабыл алган жок. Ошондуктан бул
кайра тиги интернет соцсеттер менен пайдаланганды билбей бир аз артта калып калышты да. Соцсеттерди, интернетти туура пайдаланган, ошол жагында маалыматы, билими бар, жөндөмдүүлүгү бар адамдар бат-баттан иш аракет кылып бутуна туруп кетти. Ошондуктан бул кризис маалы 10 жыл сайын, 20 жыл сайын боло турган нерсе. Ошондуктан дайым өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгүңөрдү туура пайдаланып, өзүңөрдүн күчтүү тараптарыңарды таап, бат-баттан өзгөрүп турсаңыздар, сиздер жашоонун агымы менен бирге өзгөрөсүздөр. Эгерде жок, мен бардыгын билем, мен ушунумду эле кыла берем десеңиздер, анда сиз жаңылышасыздар. Анткени любой нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Мен сиздерге кааларым, кризисти негативдүү түрдө гана кабыл ала бербеңиз. Ар бир кризис мүмкүнчүлүк тутат да. Мына мисал үчүн мен сиздерге азыр эмне деп сунуш берет элем. Азыр биз сүйүү менен иш кылсак, ошондо ийгиликке жетебиз. Эмнеге мен сүйүү менен деп атам? Анткени өзүңүздөр цивилизациянын өскөнүн сизге көрсөтүп берейин. Эң биринчи адам заты мергенчилик менен гана жашаганда, охота и собирательство. Бу жерге мергенчилик деп жазып коеюн. Андан кийин сельское хозяйство келди. Бир кандайдыр бир талаага бирдемени эгип койсок, 4-5 айдан кийин түшүм берет экен. Же болбосо бул текени атып жей бербей, үйдөн баксак, бул аркылуу биз дайыма эт менен камсыз болот экенбиз. Сельское хозяйство келди. Андан кийин уже көбүрөөк жер айдаш керек болду. Адамдын күчү алы келбей калды. Техникаларды ойлоп таба баштады да. Промышленный век келди. Промышленность. Андан кийин бир гана промышленность болбой, сфера информации келди. Маалымат маалы келди да, информация. Эми биз ушул информация маалында жашадык, бирок адамдар аябай механический болуп кетти да. Жүрөктү унутту дагы, только мээге гана инвестиция кыла берди. И мээси менен азыр иштеген адамдар артта калып атат. Неге дегенде адамга адамгерчиликтүү мамиле жасаганда ошол адамдарга гана бар. Кызмат алабызбы, маалымат алабызбы, товар алабызбы, ошо жүрөгү менен мамиле кылган, сүйүү менен мамиле кылган адамдарга бара баштадык да. Ошон үчүн азыр сүйүү убакыты деп мен ойлойм да. Ар бир адам өзүнүн колунан келген ишин сүйүү менен аткарса, анда бул адам эч качан утулбайт. Мына мисал үчүн кризис маалында биз кереги жок расходтордун баарын кыскарттык да. Эң керектүү гана нерсени калтырдык. Бирок ошол эле маалда биз чачыбызды тегиздешибиз керек да. Толтура конкуренттер бар, бирок жакшы мамиле кылган, өзүнүн жумушун сүйүү менен аткарган адамга барып чачыбызды тегиздетебиз. Мисал үчүн ошондой эле 4-5 магазин бар, бирок бир магазинде адам ушул кылып аткан ишин сүйүү менен аткарат да, сүйүү менен сатат, кардарлар менен сүйлөшөт. Биз именно ошол магазинге барып соода кылабыз. Ошондой эле толтура мугалимдер бар. Бир мугалим акча табыш үчүн эле кандай бир маалыматты берет, болду. Бирок сиз түшүнөсүз, бул маалыматты мен китептен деле окуп алам да. Андан көрө ошол жан дүйнөсү менен билим берип, жан дүйнөсү менен сиздердин караңгычылыгыңарды жок кылып, жарык берген адамдарга жүрөгүңүз менен сезип ошол адамга барасыз. Ошондуктан кайсы сфераны карабайлы, жүрөгү менен, сүйүүсү менен кылган адамды, өзүнүн жумушун сүйүүсү менен аткарган адамга ошого гана барып калдык да. Ошондуктан мен ар бириңерге кайрылат элем. Кандай жумуш кылбаңыз, сүйүү менен аткарыңыз. Анан өзүңүздөрдүн ар бириңердин күчтүү тарабыңар бар. Ошо күчтүү тарабыңарды таап, биринчи тажрыйба алыш үчүн ошону бекер сүйүү менен жасап, кийин уже кардарлар келип, ошону сатып алам деп баштаганда, сиз аны монетизация кылсаңыз болот. Ал услугаңызды, товарыңызды акчага сатсаңыз болот да. Мына мисал үчүн бир адам бар, ал жакшы сандыктарды жасайт экен да, өзүнүн основной жумушу бар экен. Ошо жумушунан кийин келип, убакытты текке кетирбейин деп сандыктарды жасайт экен да. Анан биринчи бир досуна белек кылып берет, анан экинчи досуна белек кылып берет. Анан досторунун бирөөсү кызын турмушка берейин деп аттыр, анан сепке бир жакшы сандык болсо деп келет экен да. Тетигил адам сандык жасачу эмес беле, ошого эле кайрылалы сонун кылып жасап берет.
керек болсо атын ошо жерге чегип жазып берет депчи. И ошол кардар жанагыл сандык жасаган адамга барат экен, ошого акчага заказ берет экен. А тигил адам бул жүрөгү менен жасайт да тиги продукциянычы. Ошондуктан акырындан кардарлар келе баштайт экен. Кийин убакыты жетпей баштап жанагыл жумушун тыштайт экен дагы, только сандык жасап баштайт экен. Ошол аркылуу эле аябай бутуна туруп байып кетет экен да. Ошондуктан кайсы жумушту жүрөгүңөр менен жашайсыңар, кайсы сиздин табиятыңызга туура келет, күчтүү тараптарыңыз, табиятыңыз, жаратылыш полностью ошол жумушка сизди ылайыктап жаратса, ошого көңүл бөлүп, жүрөгүңүз менен ошону жасай баштаңыз. Ошол жасаган ишиңиз менен сиз адамдарга баалуулук бере баштайсыз да. Баалуулук бере баштаганда акча келе баштайт. И ошондо ойлоносуз, кантип ушул кылып аткан жумушумду көбүрөөк адамдарга баалуулук бере алам. Ошентип ойлой баштаганда кандай бир чечимдер келе баштайт. Ошол чечимдерди туура мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып көбүрөөк адамдарга баалуулук берсеңиз, анда көбүрөөк акча келе баштайт. Ошондуктан кризис убагында туура ойлонуп, өзүңүздү таап, күчтүү тараптарыңыздарга акцент кылып аткарсаңыздар, сөзсүз түрдө сиз кризисти туура пайдаланып кетесиздер. Ошондуктан кандай ситуация болбосун, экономический ситуация болбосун, эч качан чөкпөңүздөр. Кудай мени эмнеге жаратты, күчтүү тарабым кайсы жакта деп жакшылап анализдеп, колуңуздан келген нерсени сүйүү менен жасай баштаңыздар. Ошондо сөзсүз ийгилик болот. Анда эмесе сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду, Жети китептин автору. Эгерде ушул видео сиздерге кандай бир пайда алып келсе, досторуңуз менен, туугандарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Кудай буйруса, кийинки видеолорго чейин сак саламатта болуңуздар.